всех гостей также, кто участвует. Ош мамлекеттик университетинде абанын булганышын изилдеген Иркап Селимий борбору түзүлөт. Долбоорго 12-июнда кызыктар тараптардын биргелешкен координациялык комитетинин биринчи отурумунда расмий түрдө старт берилди. Биздин долбоор Сатреп деп аталат. Жана ал Япониянын JICA жана JST уюмдары тарабынан каржыланат. Долбоор Кыргызстандагы абанын булганышына арналган. Биз Ош мамлекеттик университетинин жана эл аралык жогорку медициналык мектебинин изилдөөчүлөрү, мамлекеттик мекемелердин, министрликтер жана агенттиктердин өкүлдөрү менен тыгыз кызматташып жатабыз. Отурумга Жапониянын эл аралык кызматташтык агенттигинин Токио Илим институтунун, Кыргызстандын саламаттыкты сактоо өзгөчө кырдаалдар министрликтеринин, тиешелүү мекемелеринин өкүлдөрү офлайн жана онлайн катышты. Долбоорубуз Кыргызстандын эли үчүн таза абага өз салымын кошот деп үмүттөнөм. Эгер алдын алуу чаралары көрүлбөсө, өзгөрүү болбойт. Таза аба бул баарыбыз үчүн жалпы байлык. Бул менин Кыргызстанга алгачкы сапарым. Мен абасы өтө булганган көптөгөн өлкөлөрдө болдум. Азыр жай мезгили болгондуктан көгүлтүр асманды көрүп жатам. Азырынча абал жакшы окшойт. Бирок абасы оор булганган өлкөлөрдө да кээде асман көгүлтүр көрүнүшү мүмкүн. Ошондуктан мындай абалга жол бербөө абдан маанилүү. Ири масштабтагы бул долбоор 5 жылдык мөөнөткө түзүлүп, 2025-жылдан тарта ишке ашырыла баштады. Инвестициянын суммасы $5 миллион. Кир абанын адамдын ден соолугуна тийгизген таасирин изилдеген илимий борборду Жапония тараптан каржылап, зарыл болгон жабдуулар менен камсыздайт. Ош шаарына бир нече жерлерге ушул абанын булганышын изилдөөчү атайын спутник аппараттары коюлат. Университеттин алдына чоң дата центр курулат. Ошол жердеги күн сайын абанын деңгээли боюнча база чогултулуп, биздин университеттин PhD докторанттары жалпы изилдөөлөрүн жүргүзүп, жалпы мамлекет үчүн ушул биздеги эң актуалдуу болгон абанын булганышы деген проблеманы кантип чечүү жөнүндө мамлекетке сунуш берип, бир ушуну чечүүгө өбөлгө түзөт деген чоң проект болуп эсептелет. Долбоордун негизги максаты абанын булганышын аныктап, анын себептерин жана кесепеттерин талдоо. Ошондой эле бул көйгөйдү чечүүгө багытталган чараларды иштеп чыгат. Долбоор Кыргызстандын саламаттыкты сактоо министрлиги, жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги, гидрометеорология кызматы, эл аралык жогорку медицина мектеби, Ош мэриясы, эл аралык өнөктөштөр жана кызыктар тараптар менен бирге ишке ашат. Ошму бул долбоордо негизги ишке ашыруучу тарап болуп саналат.